Урматтуу партиялаштар, биз Кыргызстандын эли бири-бирибизди мекендештер деп атап аткандан кийин, мекендештер деп бири-бирибизди айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигинен өзүбүздү өтө бактылуу сезебиз. Себеби дегенде канча деген элдер бар. Кыргызстандын элинен 10 эсе көп. Бирок эч ким бири-бирин мекендеш деп атала албайт. Себеби дегенде кээ биринин эли бар, жери бар, мекени жок. Кээ биринин мекени болсо дагы эгемендүүлүгү жок. Алар эч качан бири-бирин мекендештер деп атай албайт. Биз бир чети биздин партиянын аты Мекеним Кыргызстан деп аталып аткандан кийин, демек биз бактылуу мекендештер болушубуз керек. Буну айтып атканымдын себеби дүйнөдө 7000ден ашык тил бар. 2,5 миңге жакын улут бар. Бирок ошо 2,5 миң улуттун ичинен 192 гана мамлекеттин өзүнүн эгемендүүлүгү бар, өзүнүн мекени бар. Ошол 192 мамлекеттин ичинде Кыргызстан деген мекендин бар экендиги бизди абдан сыймыктанат десем жаңылышпаймын. Биз Мекеним Кыргызстан деп аталгандан кийин, урматтуу депутатка кандидаттар жана партиялаштар, биз өзүбүзгө болгону бир суроо коюп, өзүбүзгө бир жооп алышыбыз керек. Бул кайсы суроо? Бул кайсыл жооп? Мен Кыргызстандын 2200 жылдыгын айтпайын, 3000 жыл болду деп айтпайын. Болгону акыркы 29 жылдын ичинде биз Кыргызстан деген мекенди зор кылдыкпы, же ошол мекенди кор кылдыкпы? Болгону биз ушул мекендештер, партиялаштар ушул нерсенин үстүндө иштешибиз керек. Жаштардын биздин партияда болгондугу, алдыңкы сапта болгондугу бул бизге чоң күч, чоң дем болот. Ошол эле учурда биз жаш кезде идея абдан көп эле, өтө курч элек, өтө күчтүү элек. Биз бардыгына ишенет элек, бирок бизге эч ким ишенбейт эле. Эми азыр мен карып калды дегенден алыспын, бирок азыркы жашта бизге бардыгы ишенип атат, биз эч кимге ишенбейт азыр. Ушундай күнгө келип калдык. Эгерде ошонун ортосун биз тапсак, ошондо биз эң жакшы мамлекет, эң жакшы мекенге айланабыз. Жаштар биздин келечегибиз деп уран чакырып дайым айтып келген. Бул биздин мээбизге сиңип калган. Бирок мен ушул уранга азыр дагы кошулбайм, мурда дагы кошулбайт. Жаштар биздин келечегибиз деп, кандай жаштар биздин келечегибиз бул? Мына ошол жөнүндө ойлонуш керек. Жаштар биздин келечегибиз деген уранды биздин партия же Кыргызстан эли ушундай өзгөрүш керек. Жаштар илимдүү, билимдүү, мекенди сүйгөн жаштардын колунда дегенге өзгөрүш керек. Жаштар десек эле ар кандай жаштар бар. Парламенттин депутаттары, азыркы депутаттар да отурат. Мен дагы 2 жолу парламентте депутат болгонмун. Кээ бир нерсени түз туура кабыл алышыбыз керек. Парламентте отурган депутаттардын 20-30'у гана жакшы иштеди. Туура айтып кетти азыр бул жерде карындаш. 20-30'у гана. Бирок кандай деген лакаптарга илинип калды азыр. Кандай деген аттарга илинип калды. Биз ошону жок кылышыбыз керек. Ал үчүн баягы мен айткан нерселер болуш керек. Парламент мурда биз апендинин жоруктарына күлчү. Апенди мындай дептир, апенди андай дептир. Бүгүн депутат андай дептир, депутат мындай дептир деп күлгөнгө өтүп алды. Куудулдар бизге асылып атат. Куудулдар кадимкидей айтса эл ошону күтүп атат. 120 деген ат бардыгын мээсине сиңип калды. Мен башка лакаптарын айтпай эле коеюн. Чындыгында парламент чоң сахнага айланып калды. Депутаттар артисттерге айланып калды, актерлерге айланып калды. Министрлер суфлерлерге айланып калды. Эл көрүүчүлөргө айланды. Ал эми журналисттер, театралдык критиктерге айланып калды. Эл азыр ушуну күтүп атат, ушуну бардыгы билип атат. Ошол эмне болот деп бүт бардыгы күтүшүп атат. Мен ойлойм, бул жолу Кыргыздын эли жылкыны тандай алган кыргыз депутатка талапкерди ушул жолу жакшы тандаш керек. Бул мыкты жылкы экен, бул мыкты күлүк экен дегенди билген кыргыз, бул депутат эртең барса жакшы болот. Бул себеби партиясы күчтүү, партиянын ичиндеги кандидаттары күчтүү. Ошондуктан бул жакшы партия болот. Биз ушуга добуш берели дегенге
Biz alıp gelişimiz gerek. Bizde bir ay vakit kaldı. Bir ay öte az emez. Bu öte köp. Öte köp bu vakit. Diye bir ay çıkacak. Bizge az vakit ele kaldı. Az vaktimiz. Biz her birimiz şunu aytkanга жетişimiz gerek. Men oylayım bu bardığı 4 oktyabrda özünün güçün, özünün dengeni gösterdi. Bugünkü bizim parlamentte butqa turganlar emez, sözgө turganlar geliş gerek. Her biri özünün aytkan sözüne cevap bere turganlar geliş gerek. Bugünkü günde sözünden başka paydası tiyген patriotlar koyup etti. Men burada sayasatқа kişinin aralashıp kalgandan keyin soyku dese, urmattуу ayal zаты kapa bolboңуздар. Soyku dese men buzulup ketken kızlardı gana düşünediler. Anan başkasını hiç düşünmediler. Men sayasatқа kelgенден keyin köp neseni geldim. Soyku dese bul. Soykunun türleri көп eken. Soyku erkekler, soyku sayasatçılar, soyku adamlar, uşunçalık köp türleri var eken biz oşoların bardığına çekitli koyu alışımız gerek. Al çekitli koyuş için işimiz menen partiyanın, Mekenim Kırgızstan degen partiyanın işin azıkı uqqan programmalarda işke aşıla turan olsak, biz oşonda özümüzdü görüste alabız. Elmirbek İmanaliyev degen akın bir jakşı bir nerse ırdap ketken ele. Asmanda uçup baratıp karkıra buzbat katarın, karkıra buzbayt katarın. Karkıraça bul albagan Kırgız elime kapamında ırdagan eken. Biz birden tizleyiciler yani. Turnagan da üçse, karkıragan da tizmegen buzbasa biz oşonda üç ailesiler yani. Oşonda tegiz bolaylı. Oşonda biz biri-birizdi uqqan, biri-birizge düşüngen, ıntımaktуу, jakşı partiya bul alabız. Oşonda biz utqa жетişебиz. Sözümün ayağında men dagı bir 3-4 sap ır жазган элем, ошо ырымы окуп коеюн. Бул ыр бизге бардыбызга дем болсун деп. Колубузду асаба, көтөр башты жалтанба. Мекен үчүн, жер үчүн, түптүү кыргыз эл үчүн жаныңды даяба. Урматтуу партиялаштар, биринчиден батанын алдында рухсат этсеңиздер, бардыңыздардын эртеңки болуп аткан шайлоого депутаттыкка талапкер болуп бүгүнкү съезде шайланышыңыздар менен чын дилимден куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Амин. Көтөргүлө билегиңерди. Кудайым берсин тилегиңерди. Урматтуу мекендештер, сиздер менен биздикте чоң иштер бизди күтүп тургандыктан ар дайым бата менен иш алып барышкан. Бүгүнкү күндөн баштап ар бир жашаган иштерибиз эл үчүн, Кыргызстан деген мекен үчүн болсун. Жел караган жүзүңүздөр эч качан жер карабасын. Манжа башка, муштун бирдек, муштумду муштун кылып турган билек бир, билекти билек кылып турган сиздер менен бизде тилек бир. Тилегибиз орундалсын. Үмүтсүз бир гана шайтан болот. Шайтандардан бизди адаштырсын. Жакшылыкка жандашсын, жамандан бизди адашсын. Дайыма биздин кылып аткан иштерибиз элдин үчүн, Кыргызстан жери үчүн, эң керектүү эл үчүн жолго аттанып отурасыңыздар. Дайым сиздерди Бакаятанын батасы колдосун. Умаененин мээрими колдосун. Манас атабыздын духу колдосун. Бар болгула, аман болгула. Жеңиш күнүбүзгө, эртеңки күнүбүзгө гүлүп жайнап кирип барайлы. Амин. Аллаху акбар.